Урматтуу достор, азыркы видеоролик сабакты биз геометриядагы суроолорго, тапшырмаларга арналган. Математика боюнча негизги тестте ушул сыяктуу тапшырмалар кездешет. Демек силер үчүн маанилүү. Слайдтагы биринчи тапшырмага көңүл бурсаңар. X, O, Y тик бурчтуу координаталар системасында A, B, C, D квадраты берилген. Силер Y жана X эки чоңдугун салыштырышыңыздар керек. X жана Y чоңдуктар бул квадраттын бир чокусундагы чекиттин координаталары. Силер билесиңер, X'тин маанисин OX абсцисса огунан тапсаңар болот. Ал эми Y-тин маанисин OY же болбосо ордината огунан тапсаңар болот. Демек, X'тин мааниси OX огунда жаткан А чекитинин координатасына барабар. Же болбосо OA кесиндисинин узундугуна барабар. OA КБ менен барабар болгондуктан биз БК барабар X деп жазып койсок болот. Эми Y-ге көңүл бурсаңар, Y-тин мааниси OY-де жаткан К чекитинин маанисине барабар. Же болбосо ОК кесиндисинин узундугунун маанисине барабар. ОК АБ менен барабар болгондуктан биз АБны Y барабар деп жазып койсок. ABCD квадрат деген маалыматтын негизинде биз AB барабар BC деп жазабыз. Эми BK кесиндиси бул CB квадраттын жагында жаткандыктан биз BK BC'дан кичине деп жазабыз. Демек BK AB'дан кичине. BK'нын ордуна X'ти койсок, AB'нын ордуна Y койсок, биз X'ти Y-тен кичине деп аныктап алабыз. Y же болбосо Y X'тен чоң. Туура жообу А. Экинчи слайдка көңүл бурсаңар. Бул слайдта X, O, Y тик бурчтуу координаталар системасы берилген. Ушул координата системасы боюнча биз эки тапшырма аткарышыбыз керек болот. Биринчи тапшырмада AB узундугу менен AC узундугун салыштырышыбыз керек. Ал эми экинчи тапшырмада ОК үч бурчтугунун аянтын 3 саны менен салыштырышыбыз керек. Биринчи тапшырмага көңүл бурсаңар, сүрөттө BAC тик бурчтуу үч бурчтук экени көрүнүп турат. Анткени А жана Б чекиттеринин абсциссалары Ага барабар болгон А жана Б эки чекитинен жана OX огуна перпендикулярдуу болгон АБ түз сызыгында үч бурчтуктун бир жагы жайгашкан. С бурчу 45 градус деп белгиленип турат сүрөттө. Демек, Б бурчун тапсак болот. Б бурчу 180 градустан 90 жана 45тин суммасын кемитебиз. Бул 45ке барабар. BAC үч бурчтугу тең капталдуу үч бурчтук болду. Тең капталдуу үч бурчтук болгондуктан капталдары барабар. Демек, АБ узундугу AC узундугуна барабар. Туура жообу В. Экинчи тапшырмага көңүл бургула. Ушундай эле талдоо жүргүзөбүз. ОК тик бурчтуу жана тең капталдуу үч бурчтук. Анткени ОС жагын карасаңар, С координатасы С чекитинин 3 0-гө барабар. Демек, ОС кесиндисинин узундугу 3-кө барабар. Тең капталдуу үч бурчтук болгон үчүн ОС барабар ОК бул 3-кө барабар. ОК тик бурчтуу үч бурчтук. Анткени ОК жагы OY ординатасында жатат. Демек, бул үч бурчтуктун аянтын 2/1 көбөйтөбүз ОС көбөйтөбүз ОК. Бул 2/1 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3. Же болбосо 4,5. 4,5 3төн чоң болгондуктан туура жообу А. Урматтуу достор, мен силерге мындан кийинки силердин аракетиңерге ийгилик каалайм.